Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. 14 февраль 2022 жылдан баштап 25 февраль 2022 жылга чейин Москва шаарында чет элдик жарандардын мыйзамдуу жүрүшү боюнча профилактика иштери жүргүзүлүп жатат. Бул профилактика иштеринин негизинде полиция кызматкерлери транспорттук түйүндөрдө, мындайча айтканда метро жана ошондой эле чет элдик жарандар топтошкон жерлерде барып чет элдик жарандардын Россияда жүргөн мыйзамдуулуктарын текшерип жатышат. Россия Федерациясында чет элдик жарандын мыйзамдуу жүрүшү деген бул эмне? Бул миграциондук учетто болгон жерде жашоо же кандайдыр бир тыгыз байланыш болуу. Ошол эле маалда миграционный учету базадан чыкпай калгандар, ошондой эле миграционный учету юридический адреске коюлуп жана ал юридический адрес менен кандайдыр бир тыгыз байланышы бардыгын далилдей албагандар жана ошондой эле өзү жашабаган башка квартирага миграциондук учетко туруп жана ал миграциондук учетто турган адрестин дарегин так билбей калган учурларда, ошондой эле түшүндүрмөлөрүндө миграциондук учетко турган адрестерге кандайдыр бир тиешесин билдире албай калган чет элдик жарандарды ал чет элдик жарандарга административдик протоколдорду түзүп сотко жөнөтүшүп, сот отурумунда аларга административдик выдворение жана 5000 рубль штраф жазасын жазып жатышат. Ошол эле маалда сот отурумунда сот өкүлү жазага тартылып жаткан адамдан Россиядан чыгып кетүүгө финансылык шартың же болбосо финансылык каражатың барбы деген суроодо кээрки биздин мекендештер финансылык каражатым жок деген себебинен ал биздин мекендештерге мыйзамда көрсөтүлгөн принудительное выдворение деген чечимин чыгарып, Сахаровада жайгашкан ЦИВСИК мекемесине соттун чечими күчүнө киргенче ошол ЦИВСИК мекемесине жөнөтүлүп жана судебный приставдардын кароосунун негизинде самолетко чейин жеткирилип, Россия Федерациясынын бюджетинин негизинде билет алынып жөнөтүлөт. Ошол себептен соттун чечиминин негизинен спецприемникке барып эркиндиктен ажырабаш үчүн, кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш келбеш үчүн соттун отурумунда өз алдынча Россиядан чыгып кетүүгө финансылык каражатым бар жана мүмкүнчүлүгүм бар деп айтууну кеңеш берет элем. Эгерде соттун чечими негизинде адамга административное выдворение деген чечим чыкса, бул административное выдворение деген бул депортациялоо деген түшүнүк. Мындайча айтканда, Россия Федерациясына 114 федералдык закондун 27 беренесине ылайык административный выдворение болгон адамдарга Россия Федерациясына кирүүгө 5 жыл тыюу салынат. Ошону менен бирге айтат элем. Эгерде соттун чечими менен чет элдик жаран 5000 рубль штраф менен административдик выдворениеге чечим чыгарылса, ал адамда 10 күн ичинде ал административдик штрафка даттануу мүмкүнчүлүгү бар. Ошону менен айтат элем, эгерде эркиндикте жүргөн, мындайча айтканда, самостоятельно контролируемое выдворение деген чечимге туш келген мекендештер болсо, анда алар 10 күндүн ичинде жогорку сотко даттанууга укугу бар. 10 күн ичинде даттанган чет элдик жарандын жогорку сотто сот отуруму болгончо Россия Федерациясында мыйзамдуу жүрүүгө мүмкүнчүлүк ала алат. Ошону менен айтат элем, эгерде административдик выдворение болсо, 10 күн ичинде жогорку сотко даттануу укугуңарды колдонсоңор болот. Азыркы учурда практика жүзүндө каралгандай, жогорку соттун кайра каралыш убактысы 1-2 айдын ичинде каралат. Демек, жогорку соттун заседаниясына чейин күтүү 1-2 айдын ичинде дагы мыйзамдуу жүрсө болот. Ошону менен айтат элем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, укугуңарды колдонуп, Россия Федерациясында мыйзамды сактоого жана мыйзамда жазылган укуктарыңарды колдонууга чакырат элем. Эгерде кандайдыр бир сурооңор пайда болсо, төмөнкү номерге жана административдик выдворениега жогорку сотко даттануу эрежеси боюнча
же болбосо жогорку сотко даттануу боюнча арыз жазуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча сурооңор болсо төмөнкү көргөзүлгөн номерге кайрылсаңыздар болот. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Сиздерди урматтап Мирбек Сталбекович.